кыргыз жаран концепциясын биз да аткарып атабыз. Ооба, кыргыз жараны концепциясын натыйжалуу ишке ашырууда башка мекемелерде эле Борборуздай Бектурсун Алымов атындагы номер 39 мектеп гимназиясынын педагогдор жамаатында мыкты көңүл бурулган. Жетекчинин айтуусунда концепциянын талаптарын аткаруу, өзгөчө орус тилинде сабак жүргөн мектептеги балдарды тарбиялоодо, ар улуттун өкүлдөрү эмгектенген педагогдордун ынтымагын бекемдөөдө жана улуттук баалуулуктарыбызды сактоодо салымы чоң. Кыргыз элинде 80ден ашык улут бар. Бирок ошолордун улуттун тилин дагы, маданиятын дагы, үрп-адаттарын да сактоо менен, аларды сыйлоо менен кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыздын үрп-адатын сыйлап, урматтап, биз менен кошо бир ынтымактуу жашайлы деген концепция болуп атат да. Бул бир эле тармагы. Мамлекеттик экзамендерди ийгиликтүү аяктап, мугалимдер эмгегинин жыйынтыгын көрүп, бүтүрүүчүлөрдүн турмуш жолуна узатып жаткан жамаатта концепцияны аткарууда мектептеги мамлекеттик тилден сабак берген мугалимдердин эмгеги зор. Улуттук салт сынаалардын, үрп-адаттардын алып жүрүүчүлөрү аталган тилчилердин суктанарлык бай руханий дүйнөсүн мектеп жетекчиси сыймыктануу менен кеп кылат. Токтогон 60 жылына деген апта чыгаан жанагы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук жана комиссиянын төш белгисин алган ардак грамоталары бар. Асыл Тургуналиевна деген эже бар. Жаш болсо да Асел Сатыбалиевна деген мугалимдер бар. Ушулардын сабактарына катышып, ушулар менен чогуу жүрүп эле мугалимдер тарбиялана беришет да. Номер 39 мектеп гимназиясындагы 1142 балага билим берген 79 мугалимдин алды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, 50ге жакыны мыкты мугалим төш белгисинин ээлери. Мындагы тажрыйбасы мол, сапаттуу билим берүү боюнча ар кандай мелдештерде жеңишке жеткен чыгаан адистер эмгектенген жамаатта балдар менен бирге орус тилдүү педагогдорго да мамлекеттик тилди окутуу пландалган. Анткени педагогдордун 15% орус тилдүүлөр. Токтогон 60 жылына тейлеген тилчилер ар бир мугалимге бирден мугалим бөлүнгөн. Ошолор кыргыз тилин үйрөтүп атат. Мамлекеттин талабы боюнча иш кагаздарын баары кыргыз тилинде өтүп атат. Жыйналыштарыбыз кыргыз тилинде өтүп атат. Анан башка улуттагылар бизди карап отура бербеш керек, түшүнбөй калбаш керек. Азыр эжекелерибиз кыргызча түшүнүп, элементарны сүйлөп калышты. Гуманитардык багыттагы мектеп болгондуктан мында тил багытына өзгөчө көңүл бурулган. Кыргыз тилин орус классында окуган балдарга жогорку деңгээлде жеткириш үчүн базалык сабактан сырткары гимназиялык компонент катары ар бир класста 1-2 жаш өзгөчөлүгүнө жараша сааттар берилип, жалпы педагогдор методикалык теманын үстүндө иш алып барышат. Темабыз болсо, окутуунун, тарбиялоонун салттуу формаларын өркүндөтүү менен, жаңы технологияларды колдонуу менен окут тарбия процессинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу деген теманын үстүндө биз 4-жылдан бери иштеп атабыз. 4-жыл бул өздөштүрүү жылы болгондуктан теориялык алган билимдерибизди ушул окуу жылы ачык сабактар аркылуу, докладдар, ар кандай иш-чаралар аркылуу өркүндөтүп өстүрдүк. Мындагы мугалимдердин 45% жаштар. Алар өмүрүн билим берүүгө арнаган ардагер тилчилердин кеңешин угуп, тажрыйбаларын үйрөнүп, мамлекеттик тилди окутуу менен бирге кыргыз жараны концепциясын ишке ашырышууда. Бир экөөбүз гана пенсиядагы болбосо, калгандардын баардыгы тең бүгүнкү күндө жаштар менен толуктанган, чыгармачыл, абдан билимдери терең, кругозору кенен, жакшынакай жаштар менен толуктанып, эмгектенип жатабыз. Жетекчинин айтуусунда мектепте кыргыз тилчи мугалимдер толугу менен бардык билим берүү тармагындагы иш-чаралардын локомотиви, тыным билбеген кесиптештеринин аткарган иштери менен жараткан ийгиликтеринин натыйжасында азыр мектептеги бардык иш-чаралар кыргыз тилинде өткөрүлүп жатканын мектеп жетекчиси зор сыймык менен айтып бүтө албайт. Калия Карыбекова, Ринат Эрмеков, Таңкы коңгуроо программасына.